Кызматынан алынган 12 милиционердин жаңжалынан соң жаңы дайындоолор болду. Эске салсак, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине карата жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында элеген кызматынан бошотулган милиционерлердин ишин аскердик прокуратура, УКМК жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтөөдө. Белек этсек, мамлекеттик милиция башкармалыгынын жана Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери укук коргоо органдарынын кызматкерлерин упузалоо, кыйноо, зордуктоо фактылары менен кармалып жаткандыгы тууралуу маалымат тараган. Буларда милициянын полковниги Талант Аттокуров Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги болуп дайындалды. Ал эми Тилек Тюкебаев Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, Уланбек Алиев болсо Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы болду. Дайындоолор боюнча буйрукка ички иштер министри Улан Ниязбеков кол койду. Ушундай эле кол коюлган буйрук менен Ош ички иштер башкармалыгынын башчысы Акылбек Бекишев Ысык Көл районунун ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалды. Ал эми Жумгалбек Абиев Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилик кызматынан Москва райондук ички иштер башкармалыгына өттү. Ал эми Берназар Дөшекеев Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп иштеп келсе, эми 1 Май райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалды.